күндө ар кандай, например, бир күндө 200дөн 300 кишиге чейин, 400 кишиге чейин алышыбыз мүмкүн. Мына кыздар бөлүп баштайт. Кандай, смотря какой пациенттерге жараша. Азыр күндүз 7 врач иштеп атабыз. Адодо 4 врач бар, приемдо 3 врачпыз. Анын ичинен 4 өзүбүздүкү, 3 кафедральный работниктер бар. Мындайынан кыздар бөлгөндө эле кабинеттерге бөлүнүп кетет. Бул 2 кабинетке бияктан кирет. Көрдүңөр, А потом с той стороны барып реанимация жактан киришет. Анан ар бир больнойго пойдемте. До получаса. Бул пока историяны алып, принимать этип жазганга чейин убакыт кетет. Анан бияка киришет ичине. Регистрация болот да. И у нас все пациенты, которые мы должны анализы брать. Анан мындай анализдерди алабыз, вес, рост, мунун ичине баары кылып, анан отделенияларга жеткирип, отделение киргенге чейин жарым сааттай болуп кетет. Эми биздики ургентный служба болгондон кийин биздики жалаң баягы экстренный больнойлор келет. Например, бизде плановый эмес, бир больнойлор келип турганда, допустим, предварительный запись менен отурбайт. Например, бир келгенде 20 киши бир келип калышы мүмкүн. Күнү түнү ала беребиз. Андан кийин баягы ар кандай болуп калат. Бир келгенде, например, 10 киши бир келип калат. Анан 10 кишинин баарын принимать эткенге эле, конечно, 4 врачка 4төө кирсе, калган 6 очередке кирип калат да. Ошонун ичинен дагы биз баягы экстренный деп коет, биздики сортировка кетет. Ичинен баягы есть у нас, например, неотложный больнойлорубуз бар. Судороги болот, сознаниеси жок болот, температурасы высокий, дем албайт. Ошолордун баарын без очереди эле кабыл алабыз. Анан бизге келет скорый помощь дегендер болот. Ошондо да скорый помощьты дагы без очереди алганга кабыл алганга туура келип калат. Ошондо эле кишилердики кишинин түшүнбөстүк болбосо, атак эми баягы бир келгенде 10 кишинин баарынын температурасы болушу мүмкүн. Анан ошондон баягы түшүнбөй калышат. Бул температура менен мени биринчи албай, тигил баланы алып атасыңар деп. Ал температуранын ичинен да болот. Например, 37 температура менен бала отуруп турушу мүмкүн, а 39-40 менен биринчи алганга туура келип калат. Госпитализация сколько прошло? 14 больной жатты, ошондо 7 врач 14 кишини жаткырды болот. Анан ар бир врачтарда мында өзүнүн журналдары бар. Келген кишилердин баары эле жатпайт. Например, ошолордун бир 30% эле жатышы мүмкүн. Кайсы акыбалы тяжелый болгондорду эле ошолорду эле жаткырганга туура келип калат ооруканага. Айсында акыбалы түзүгүрөөк, жакшы оорудан кыйналбаган состояние менен үйгө эле жазып берип коебуз, үйдөн дарылана беришет. Анан ошо үйгө кеткен пациенттердин баары тоже актив берилет. Например, жана бизден жаш болуп калат балдар, ымыркайлар келип жаткырбай үйгө кетсе, поликлиникага телефон чалабыз. Түздөн түз бүгүн эле регистраторлор чалып, чтобы эти балдар тоже поликлиникадан каралганга. Жай мезгилдеринде жанагы курс мүнөздөгү ич акарын оорулары келе турган болсо, ошо күздүн келери менен биздин ооруканага сасык тумоо оорусу менен келгендердин саны, ошондой эле жанагы сарык оорусу менен келгендердин саны дагы көбөйө баштайт да. Ошол себептен мына бүгүнкү күнү биздин ооруканага келгендердин кайрылгандардын саны көбөйүп атат. Эгерде кечээ ала турган болсо, кечээ күнү биздин ооруканага кайрылгандардын саны 283 болгон. Алардын ичинен биздин ооруканага жаткырылган 115 оорулуу жаткырылды. Алардын жаш балдары 101 жаш балдар. Чоң адамдар 14. Биздин ооруканада 473 адам жатат. Биздин оорукана өзү болгону 400 орунга ылайыкташтырылган. Бүгүн азыр ушу 73дөн ашык адам азыр коридордо жатат. Жана ошондой эле холдордо. Анан эми бул маселени азыр саламаттык сактоо министрлиги тарабынан, өкмөт тарабынан дагы иштер жүргүзүлүп атат. Жаңы биздин оорукананын короосуна жаңы дагы бир, то есть здание куруп бериш үчүн азыр ошол жана Корея мамлекети менен сүйлөшүүлөр жүрүп атат. Эгерде ал курулуп кала турган болсо, бул планда бар 130 орунду жаңы корпус курулат. Эгерде ошол маселе тез аранын ичинде чечилип кете турган болсо, азыркы айтылып аткан көп чечилбеген маселелердин баардыгы чечилип кетет да.